Адамга пайдалуу чайларды билесизби? Адам баласы үчүн ашыкча салмак менен күрөшүү күндөн күнгө көйгөй болуп бара жатканын байкоого болот. Ашыкча салмактан арылууну каалаган айрымдар күнү бою ачка жүрүшсө, кээ бири баасы бир топ каражатты чапчыган түрдүү дары-дармектерди ичүү менен арыктоонун жолун тандашат. Сиз табият тартуулаган чөптөрдөн даярдалган чайлардын жардамы менен арыктоону үйрөнүп алыңыз. Тыттын жалбырактарынан даярдалган чай. Тыт жемишин тамшанып жегенибиз менен анын жалбырактары да пайдалуу экенин биле бербейбиз. Көрсө тыт жалбырактарынан дагы чай демдеп ичсе болот экен. Тыт жыгачынын жалбырагынан даярдалган чайды диета учурунда ичсеңиз пайдасы арбын. Андан сырткары жараат, ашказан ооруларында жана ич өтүүдө пайдасы зор. Жүгөрү чачыктарынан даярдалган чай. Жүгөрү чачыктарынын курамында калий, кальций, кремний, сапонин, эфир майлары, аллантонин, С, Э, К витаминдери камтылгандыктан өтө баалуу болуп саналат. Бул чайды диета кармоо учурунда ичүү салмактан арылууга жакшы көмөкчү болот. Ошондой эле жүгөрү чачыктарынан даярдалган чай жүрөк, боор ооруларын дарылоодо, өттөгү майда кумдардан арылууда колдонулат. Любистик чайы. Өзгөчө суу жээктеринде көп өсүүчү любистик кышкы селдерей чөбүнүн пайдасы зор экенине көп эле адам ишене бербесе керек. Бул өсүмдүктүн касиетин билип, жайы бою терип кургатып алса, бир гана ашыкча салмактан арылтпастан бир нече дартка даба боло алат. Анткени любистик чайы организмдеги кан айланууну жакшыртып, боор жана жүрөктөрдө топтолгон майлардан ашыкча салмактан арылтуучу касиетке ээ. Аны менен бирге бөйрөктөгү таштарды эритип, тамак ашкылуу жөндөмү жогору жана заара айдоочу эң күчтүү зат. Какымдан даярдалган чай. Жайдын келиши менен какым сары гүлүн ачып, жайнап өсөт эмеспи? Дал ушул какымдан даярдалган чай өтө баалуу. Анткени какым чайы организмди тазалоочу өзгөчө касиетке ээ. Ал холестериндин деңгээлин төмөндөтүп, заара чыгаруучу жолдорду тазалайт. Бул чайды уктаардын алдында ичүү сунушталат. Артишок чайы. Артишок чайы натыйжалуу арыктатуучу чайлардын катарын толуктайт. Бул чай өзгөчө Түндүк Европада өтө жогору бааланат. Артишок чайынын курамында витаминдер жана минералдар көп болгондуктан күн сайын колдонууга болот. Анын өзгөчөлүгү курамына организмге пайдалуу касиети көп, өтө күчтүү болгон калийдин синарин аттуу активдүү заты камтылган. Анын дарылык касиети өтө жогору. Организмден зыяндуу заттарды айдап чыгып, тамакты ашкылуу жөндөмдүүлүгү дагы жакшы. Кара чай. Ар бир адам күн сайын жок дегенде бир чыны кара чай ичет. Ошол кара чай дагы көк чай сыяктуу эле организмдеги майлар менен күрөшүүдө аракети чоң. Ал зат алмашууну жакшыртып, канттын деңгээлин жөнгө салат. Чалкандан даярдалган чай. Адамды чагып алчу касиетке ээ бул өсүмдүктүн чайынын курамында кальций жана С, К, В12, А витаминдери камтылып, аз кандуулук менен жабыркаган адамдарга дарылык касиети өзгөчө. Бул чайды адистер көбүнчө диета кармаган учурда сунушташат. Мындан сырткары чалкандын чайы ревматизм, диабет, жараат ооруларын айыктырууда жана бөйрөктөгү ташты түшүрүүдө жардамга келет. Ошондой эле адамдын иммунитетин көтөрүп, шишиктен арылтып, табитти жөнгө салууда жардамы зор. Сикорий чайы. Кыргызстандын бардык аймактарында кенен өскөн бул өсүмдүктү табуу кыйын эмес. Сикорий чайынын касиетине токтолсок, ал өттү тазалап, боорду зыяндуу заттардан арылтып, иштешин жөнгө салат жана боордун клеткаларын калыбына келтирүү менен кошо иммундук системаны жакшыртат. Арыктоодо бул чай диетага кошумча азык катары кызмат кылат. Көк чай. Көк чай организмдеги холестериндин деңгээлин төмөндөтүп, май кислоталардын сиңирүүсүн азайтып, майларды эритүүчү күчтүү антиоксидант. Ананда тамактан кийин ичилген көк чай тамак сиңирүүнү жакшыртат. Адамдын кан басымы жогору болсо төмөндөтөт. Ит мурун чайы. Ит мурун чайы С витаминине бай келип, денени сергитип, организмдеги ашыкча зыяндуу заттарды айдап чыгат. Ошондой эле өттө топтолгон зыяндуу заттарды айдап, заара чыгууну жакшыртат. Мындай тазалануу адамды арыктатат. Жогоруда саналган чайлар туура тамактануу, физикалык өнүгүүлөр менен айкашканда жакшы натыйжа берерин унутпаңыз.